Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбы ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Баткенде жалган декларация менен товар алып өтүүнү көздөгөн өзбек жараны кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдирди. Маалыматка таянсак, Баткен бажысы товарларды жалган декларация менен бажы чек арасы аркылуу алып чыгууга аракет кылган өзбек жаранын башкаруусундагы Hyundai Porter 2 үлгүсүндөгү унааны текшерүүгө алган. Текшерүү учурунда декларацияда көрсөтүлбөгөн товарлар: кокос майы 3000 кг, сагыз 969 кг, тамак аш майлары 60 кг, кургак сүт 200 кг, кондитерлик азыктар, ар түрдүү даамдагы сироптор продукциясынын этикеткалары жана штрих-коддор табылган. Бирок декларацияда 60 куту сагыз, 150 куту маргарин майы жана 10 таңгактагы кургак сүтү көрсөтүлгөн. Товарлардын жалпы салмагы 4392,8 кг чыгып, жүктүн жалпы баасы 2,714,350 сомду түзгөн. Чогултулган материалдар Баткен облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Самаркандекте жеке менчикке өткөн 32 миллион сомдук жер өкмөткө кайтарылды. Баткен районунун Самаркандек айылындагы мыйзамсыз жеке менчикке алынган граждандык корпоратив мамлекетке кайтарылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча 2005-жылы АБ инициалындагы тургун ЖЧКнын жетекчиси болуп туруп, жасалма токтом аркылуу 3 чарчы метрлик граждандык корпоративдик жеке менчикке өткөрүп алган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен аталган тургун документтерин бурмалоо фактысын мойнуна алып, 32 миллион сомдон ашык бааланган жер тилкесин Самаркандек айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүлүп берилди. Баткенде дана өсүмдүктөрүн жыйноодо өрт коопсуздугу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Лейлек жана Баткен райондорунун эгин талааларында техника айдоочулар менен жолугушуп, дан эгиндерин оруп жыйноодо жана айыл чарба продукциясын камдоодо өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоонун маанилүүлүгүн түшүндүрүүдө. Бул иш-чаралар өрт коопсуздугун камсыз кылууга жана кырсыктын алдын алууга багытталган деп жазылат маалыматта. Баткенде 500 000 сомдон ашык аткезчилик жүк аныкталды. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматына караганда, КАТ инициалындагы жараны башкаруусундагы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа токтотулган. Текшерүү учурунда жүктө бажылык коштоочу жана тариздөөнү тастыктаган документтери жок. Өзбекстандан өндүрүлгөн жалпы салмагы 2787 кг түзгөн үй тиричилик жана сантехника буюмдары, ошондой эле суусундуктар товарлары табылган. Кармалган товардын суммасы 511,320 сомду түздү. Чогултулган материалдар Баткен облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилди деп жазылат маалыматта. Төрткүл суу сактагычында 1500 метрден ашык браконьерлик торлор жок кылынды. Баткендин Төрткүл суу сактагычынан 1500 метрден ашык браконьерлик торлор чогултулуп жок кылынды. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Экологикалык жана техникалык көзөмөл кызматынын Баткен регионалдык башкармалыгынын аңчы адистери жана инспекторлору Төрткүл суу сактагычында Кожошкен, Ак суу жана Козу Баглан дарыяларынын жээктеринде мыйзамсыз балык уулоо фактыларын болтурбоо максатында рейд жүргүзүштү. Жыйынтыгында 4 жарандын мыйзам бузгандыгы аныкталып, ар бирине 1000 сомдон айыппул салынып, 1010 сомдон доо коюлду. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.